Адам барлык жагынан татынакай болууга тийиш. Анын жүзү жарык, ичи таза, ою тунук жана сырты сымбат делинет. Бүгүн дагы биз Өлчү Сезбек Искеналиевдин адамдык сапаттарын жана ошондой эле жашоосун чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Саламатсыздарбы? Сезбек Искеналиев Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Кызыл Дөбө айылында 1980-жылы 2-августта туулган. Үй бүлөдө 11 бир туугандын 10-чусу. Сезбек деген атты атасы ыйгарган. Бул болсо Өлчүнүн төрөлгөн жылы. Советтер Союзунун 26-съезине туш келгендиги менен байланыштуу. Эми Сезбек деген ысымды ошо атам мага ыйгарып койгон, багы кыргыздын салтында айтып коет эмес, багы мусулманчылыкта ушу асан чакырылып коюлган атым Сезбек. Азыр менин досторум, теңтуштарым азыркы биздин тил менен которулуш боюнча курултай дешет экен. Ошо Курултай Искеналиев деп кээде сахнадан тамашалашып калышат. А негизи менин атымды өзү ошол 80-жылы Олимпиада болуптур. Советтер Союзунда чоң Олимпиада жана мишкалар ыйла учуп, ошол Олимпек коелу дептир. Анан эмнегедир ушу Сезбекти Сез деген ат, баягы атам өзү партиянын адамы болгондуктан Сез деп өзүнө баягы жүрөгүнө жакса керек. Бирок менин атым өзүмө ушунчалык жагат. Эгерде Олимпек деп койгон күндө деле ал деле жакмак, балким алда дагы мен эгерде Олимпек болгондо балким бир спортсмен болот белем, ким билет эми. Анын буйруктан, анан азыр болсо ошо Сез деген ысымды баягы атам ыйгарып койгон ысымды, ата-энем ыйгарып койгон ысымды мен баягы жакшы булгабай, жакшы алып жүргөнгө дайым аракет кылам. Окуучулук курагында Айшуле Жуманалиеванын Кызылгүл деген ырын көп ырдачу. Мындан улам айылдаштары эч ким атынан атабай Кызылгүл деп алышкан. Эми анан баягы мектептен бир 6-7-8 класс болуп калганда, эс тартып калганда бизде Максат деген баягы жандуу аспаптар менен, жандуу үн менен бир ансамбль куралган. Ошол ансамбльда баягы башкы солист болуп, анан ыргесе болуп, бир жакшы ыргесе, ошо 4-5 айылдын ыргесеси болуп калып, анан ошол учурда Айчилек эжекебиздин сонун Кызылгүл деген ыры чыккан. Ошо эжекенин ошол ыры аябай жагып, мен ошол ырга эмнегедир ошо аябай популярдуу болуптмун да, азыр элестетсем. Өлчү Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайга барса, колун кармап көргөн мугалим "Сен кыякка жарайт экенсиң" десе, аккордеон үйрөнөт турбаймынбы деп Өлчү абдан кубанган. Бирок ошол эле учурда кыяк дегени бул аккордеон эмес эле кыл кыяк экендиги Өлчүнүн маанайын түшүргөн. Ошондой болсо дагы айластан Сезбек Искеналиев кыяк бөлүмүн 4 жыл окуп бүтүргөн. Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайга келип тапшырдым. Жок, мен ага чейин Бүбүсара Бешеналиевге барсам, сен бала короос экенсиң, сен үнүң бишеле экен деп мени албай коюшуп, анан Күрөнкеевке жиберген да, ошол жактагы Нурматов деген агайбыз. Анан аякты бүтүп, Күрөнкеевди бүтүп, анан баягы чыгармачылык дагы улантыш керек болуп калды. 2000-жылы Бүбүсара Бешеналиева атындагы музыкалык окуу жайга жогорку билим алуу үчүн ошол жакка тапшырып калдым. Анан мен чыгармачылыгымдын башаты ошо эл оозуна баягы ыр жазыш керек, нотаны түшүнүп, ыр жазыш керек деп калган учурда бул 2000 Күрөнкеевди окуп жүргөндө 3-курсумда баягы обон жазуу бир кайрыктары келе баштады. Анан Өмүр деген чыгарма, эң алгачкы чыгармалардын бири ошо Өмүрдү жазгам. Ошондон кийин аны 2000-жылы ишке ашырып, радио станцияларга берип, ошо биринчилерден болуп, ошо 2000-жылы ошол ырым жаңырган. Анан ошо баягы ырды жазгандан кийин аны баягы үмүттөнүп ушунчалык күткөнбүз да. Анан ал ырыбыз чыкпайт, мына чыгат, ана чыгат болуп көрсө, алыр баягы угулбай эле. Анда Кыргызстан обондору эле радиосу болчу, азыркыдай болсо да кичине баягы үмүт чоңураак болмок. Анан Кыргызстан обондорун алып барсак, алыр угулбай эле архивге түшүп калып, менин ырым бир 4-5 ай чыкпай калды да. Чыкпай калганда мен эми ал учурда $100 аябай чоң акча. Бир ырды $100 жаздырыш деген ой деп ушундай таң калыштуу болчу эле. Анын үстүнө мен үйүмдөгүлөргө дагы мисалы бир ыр ушунча турат экенсем таң калган да.
Анан аны жаздырып чыгаргандан кайра экинчисин чыгарыш керек болот. Ошондуктан баягы алырым чыкпай калганда эмнегедир үмүтүмдү үзүп койгом. Анан ошо 5-6 айдан кийин ошо жайдын толугунда ошо жайлоого кетип калган, баягы ырдабайм болду мен депкен үмүттү үзүпчү. Анан ошо Тынчтыкбек Кожобеков менин жакын досум, продюсерим болуп, ошо жигит ошо архивден ушуларды угуп калып, анан баягы оболордон жаңырта баштаганда кайра бир баягы бир үмүттүн шамы жамганда. Ийгиликке жетүү аракеттен гана көз каранды деп эсептеген Өлчү биринчи жолу Шахризада Аскарованын жеке концертинде ырдап чыккан. Ал эми Өлчүнүн чыгармачылыгына чоң колдоо көрсөткөн адам катары албетте Тынчтыкбек Кожобековду да айтпасак болбос. Ошо концертке биринчи кадам таштаганда ошо сахнада анан аябай мен үчүн ал азыр эстен кеткис күн, эстен кеткис убакыт, себеби мен үчүн ал учур ушундай бир бакытты тартуулап турат да. Ошол жерден баягы сахнаны көргөндө, ошо мурда телевизор аркылуу көрүп жүрсөң, теле аркылуу же болбосо мындай же концерт көрүп барып көрүп жүрсөң, ошол жерде кыялың аткарылып атканда мен үчүн аябай толкунданууну жана ушул күнгө чейин көз алдымда турат да. Ошо биринчи кадамым спорт ордосунда ырдап чыкканда биринчи кадам. 2006 жылы Сезби Искеналиев эл оозуна алына баштаган, анын аткаруусундагы Эсимде аттуу чыгармалары да атактуулукка жол ачып берген. Ийгиликке алып келген чыгарма бул Эсимде деген чыгарма. Эсимденин артында көп нерсе турат, себеби Эсимдеде негизи эле Эсимде деген ат өзү эмнени байланыштырат, баардыгына эле түшүнүктүү болуш керек. Бул себеби ушул күнгө чейин азыр Эсимдени ырдасам, азыркы учурда ырдасам дагы бир жакшы нерселерди эстетет да. Анан ошо Эсимде деген чыгармадан кийин баягы чыгармачылык чыйыр жолумда бир жакшы жол ачылды. Алар мага көп ийгиликтерди алып келди, көп ырларды алып келди, көп клиптерди алып келди. Учурда Өлчүнүн 50дөн ашуун ыры жана 12 видеоклиби бар. Өлчү жаш кезинде эле киного тартылсам деген тилекте жашап келген. Эми кино тармагы боюнча мен бул кино тармагына баягы киноактер деген ысымды мага тартуулаган Эрнес Абдыжапаров, ошо баарыбызга белгилүү болгон Боз салкын деген кино тасма, мисалы үчүн ар бир кыргыздын жүрөгүндө, ар бир кыргыздын үйүндө, ар бир кыргыздын көз алдында кичинесинен чоңуна чейин ушу Боз салкындын кайрыктары, кадрлары турат. Анан эми Боз салкын мен үчүн бир дагы бир чыгармачылыгымдагы эсимде бир ушунчалык бир популярдык алып келсе, Боз салкын андан 2 тепкичке көтөрдү десем жаңылышпайм, себеби популярдык кылуума бир, анан ошол эле учурда кино актер деген ысымды алып келди да. Мен бирден бир ыраазычылык айтып кетким келет. Ал болсо эми ал кино тасмага түшүп калган себеби ошо бирден бир биздин Борбордогу кафелерде музыкант болуп иштечимин. Ошол учурда Жүрөккө жүрөк деген клипти тартып калганда Тынчтык Кожобеков баягы Эрнес Абдыжапаров ошо клипти көрсөтүп, эмнегедир ошо роль баягы мага буйруганбы, буйруктан болуш керек, менимче ошо буйруп ошо клип аркылуу ошол Тынчтыктын сунушу менен ошол эле учурда Эрнес Абдыжапаров баягы ошо клиптен жакшы көрүп, баягы типаж деп коет, ошо типаж жагып калганбы, ошо Мураттын ролуна сен жарайсың деп ошо сунуштаган. Не забывай, скажу тебе я на прощание и улыбнусь. Сүйүү адамдын өтө назик сезимдеринин бири эмеспи? Анын үстүнө жаш кезде ал өзүнчө бир касиеттүү романтиканы, кыялдарды туудурат дешет. Өлчүнүн көңүлү миңди сүйгөн учурлар жашоосунда көп эле болгон. Красивые и добрые глаза. Мисалы бала кезде бир сүйүү деп түшүнсө эле мындай деп ойлочубуз да. Мектепке, айыл жергесинде мектепке жаңы сентябрдын башында же каникулдан жаңы кыз келип калса, баарыбыз эле ошону жабыркап сүйүп калчубуз. Жакта эле кат жазып эле, ал учурда каякта бу СМС деген же сотканын номуру деген жок. Улуу байкелерибиз бизден, мисалы үчүн 4-5 класс улуу байкелер мени катташтып койчу да. Катташтып коюп, мен ортодон өзүм жазып койчумун, ал каттычы менин атыман. Оңдоп койчумун. Мага жакчы да ал кыз дагы, жакшы көрүп калдым. Азыркы учурдагы өзүмдүн чыныгы сүйүүмдү, баягы өзүмдүн бактымды десем жаңылышпайт болушум керек. Ошо Жаркынай деген жубайым бар.
Ал экөө баягы сүйүү деген бул эң назик, эң ыйык нерсе. Сүйүүдөн бакыт жаралат, сүйүүдөн бала жаралат, сүйүүдөн баардыгы баягы дүйнө куралат да, сүйүүдөн. Анан ошо сүйүүм чыныгы баягы жүрөгүм тандаган сүйүүм бул Жаркын айым. Мен ал экөөбүздүн ортобуздан дагы кичинекей чирпебиз бар, Даткайым деген. Анан Кудайга шүгүр азыркы күндө болсо баягы бул мактануу эмес болуш керек, себеби ушу аракет кылабыз дүйнөдөгү бактылуу адамдардын катарын толуктаганга дайым аракет кылып, ошо бакытка аракет кылабыз. Үй бүлөлүк бакытты мындай өздөштүргөнгө мен дайым аракет кылам. Анан жубайым менен болсо баягы жубайым менен болсо ошо бирден бир кафеде музыкант болуп иштеп жүргөндө чогуу иштеп калганбыз экөөбүз. Ал болсо ошо кафеде баягы администратор болуп иштечи. Мен болсо ал жерде музыкант болуп иштечимин. Анан эми баягы мен деле эми мындай баягы баардыгын түшүнүп, уже үйлөнөрдө баардык эле эркектер же кыз бала деле менин оюмча уже сынап, муну менен кандай болот, тиги менен кандай болот, ылайыктап өзлөрү баягы бакыт курайт болуш керек. Ансыңар мен дагы ошо баардык жагынан сынап, бир жыл карап жүрдүм. Кандай экен, кандай оокат кылат экен, тамакты кандай жасайт экен деп сынап көрүп, анан эми буйруп ошону жүрөгүм тандап, ошо Жаркын айды ошол эле учурда сүйлөшүп, ошол эле учурда баягы сүйүп, ошол учурда эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан ошо бирден бир кафелерден чогуу иштешип, нике кайып ошол жерден буйруду мага. Элдин элегинен өткөн чыгармалардын өмүрү узак жылдар бою сакталат демекчи, дал ошондой чыгармаларды дагы да жазып, элдин эсинде эмгегим менен калсам деп тилеген элчи ашканага да жакын. Башкача айтканда, үйдө жубайы жок болуп калса, түрлөп тамак даярдаган колунан келет. Мен өзүм кичине андай тамакты таптап жейм. Ошол эле учурда өзүм баягы үйлөнүп электе деле баягы тигини муну кошуп отуруп бир жакшынакай бир тамак чыгарып алчумун да. Анан баягы жана үйлөнөрдүн алдында баягы карап жүрүп, сынап жүрүп таптым деп атпаймынбы сүйүүмдү. Анан ансандай ошо келинчегим дагы Кудайдын буйругу менен бир жакшы тамактарды жасайт да. Кара көз сулуудаткайым кандай бир Сезбек Искеналиев, чыгармачылыкта Замир Арыкбаев, Урмат Усенов, Макс Бегалиев, Сема жана Бакыт Байсалиев менен үй бүлөлүк катышта ай сайын шерине уюштурушуп, чогулуп турушат. Баягы шоу дүйнөдөгү, баягы чыгармачылык дүйнөдөгү жакын досторум, жакын катыштарым, жагы шеринелеш досторум десем жаңылышпайт болуш керек. Бул Урматтын үй бүлөсү, Замирдин үй бүлөсү, Бакыттын үй бүлөсү, Максат, Сема, дагы көп ким Эрмек, ошо сыяктуу жакшы тең туш кылып баягы жакшы чыгармачылыктан да тышкары баягы сахна артынан да, сахнада гана достук болбосо да мындай сахна артында дагы мындай баягы күнүмдүк жашоодо дагы реалдуу жашообузда дагы өзүбүздүн баягы чай ичмей шерине кылып алганбыз, айына чогулуп, ошо кичине ошол эле учурда көп иш бүтүрөбүз, себеби чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз, өздүн ой пикирибизди баягы ортого салган идеяларыбызды салып, ошону менен азыркы учурда мындай Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы ынтымактабыз. Мындан баягы ынтымагыбызды дагы бекемдеп жатабыз десем мен жаңылышпайм. Жүрөгүмдө сакталган сыр элең сен, сыр элең. Учурда жубайы экөөнүн ортосунда 4 жаштагы Даткайым аттуу таттуу кызы бар. Келечекте дагы 4-5 балалуу болсом деген ылчы аларга татыктуу ата боло алам деп ишенет. Ал эми чыгармачылыкта дагы да изденип, эл үчүн кызмат кылсам деген чоң максатты кыялында багып жүргөн Сезбек Искеналиевди ийгиликтер гана коштосун демекчибиз. Азыркы учурда ошо Жаркын экөөбүздүн ортобузда кичинекей чирпебиз Даткайым деген кызыбыз бар. Анан эми Кудай берген баягы перзенттерди, мисалы Кудай берген перзенттерин эч кандай канчаны берсе дагы мен баягы неме кылбайм,
кесир кылып же мындай кылып баарын ала берем, баарын канча 10 болсо 10, 20 болсо 20 иш кылса көп балалуу болгондун себеби мен өзүм көп бүлөдө өскөм, көп балалуу аябай жакшы да. Анан балалуу үй базар деп коет. Ошондон дайым мен көп балалуулугунга тилейм, Кудайдан тилейм, ушу көп бала бер депчи. Мына ушундай кыргызыбыздын дагы бир сыймыгы болгон Сезбек Искеналиев жөнүндө сөз кылуу биз үчүн дагы сыймык болду. Ардактуу замандаштар, кайрадан анда биринчи музыкалык Манежа телеканалынан жолугушканча.